Саламатсыздарбы урматтуу пенсионерлер, урматтуу төлөөчүлөр. Бүгүн дагы чет мамлекеттеги пенсиялык система жөнүндө сүйлөшүүнү туура көрдүк. Бүгүнкү тема Улуу Британиядагы пенсиялык система жөнүндө айтып бермекчибиз да. Улуу Британиянын пенсиялык системасы абдан өнүккөн, ар тараптуу жана абдан кызыктуу тема болот деген ойдомун да. Улуу Британия 1908 жылы карлык боюнча алгачкы мыйзамды кабыл алган да. Ошол жылдары жумасына 5 шиллинг өлчөмүндө пенсия төлөнүп, ал 5 шиллинг 0,25 фунт стерлингке барабар болгон да. Bir жылда 31 фунт стерлингден ашпаган киреше тапкан 70 жаштан өйдө адамдарга пенсия төлөнүп баштаган. Ошол 0,25 фунт стерлингди бүгүнкү керектүү баасын индексин айландыра турган болсок, 33 фунт стерлингке барабар болгон. Андан башка дагы королдук комиссия жакыр жана жакыр адамдарга жардам берүү боюнча мыйзам кабыл алып, 1905-1909 жылдар аралыгында жакыр адамдарга социалдык жактан колдоо, жумуш менен камсыз кылуу жана медициналык камсыздандыруу аракеттерин көрүп баштаган да. Жыйынтыгында 1911 жылы бул жаатында Британияда атайын мыйзам кабыл алынган. Ал эми пенсиялык системаны алдыга жылдырган 1921 жылкы финансы жөнүндөгү пенсияга карата салыктык төлөмдөргө жеңилдиктерге багытталган атайын мыйзам кабыл алынып, пенсиялык системага жаңы эрежелердин пайда болушу менен көпчүлүк британ адамдары пенсиялык системага кире башташкан. Ал эми 1946 жылы Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин өлкөнүн жалпыланган баарын камтыган пенсиялык система ишке кирген. 1948 жылы Улуу Британияда базалык пенсиялык система ишке ашырылган. Бүгүнкү күндө Улуу Британиянын пенсиялык системасы абдан өнүккөн пенсиялык системага кирет да. Европадагы топтоо фонду боюнча алдыңкы өлкөлөрдөн болуп эсептелинет. Бул өлкөнүн пенсиялык системасы өзгөчөлүгү ушунда да, жума сайын пенсия берет экен да. Аякта иштеген министрликтин кызматкерлери абдан мындай түйшүк жаратат дейт. Өлкөдө орточо пенсия 958 фунт стерлингди түзөт да. Ал эми жумасына 204 фунт стерлингдин тегерегинде пенсия төлөнүп берилет. Ошону менен бирге дагы камсыздандырууга салыктан төлөй турган акча каражаттарын дагы жума сайын төлөп турууга тийиш. Төлөнө турган сумма 105 фунт стерлингден төмөн болбошу керек да. Негизинен Улуу Британияда эки пенсиялык система бар, мамлекеттик пенсия жана жеке пенсия болуп бөлүнөт да. Мамлекеттик айлык акысынан камсыздандырууга акча каражатын төгүп, ошол жаран өзүнүн пенсиялык куракка келгенден кийин мамлекет тарабынан чектелген пенсиясы да. Ал эми жеке пенсия болсо иш берүүчү жана жеке пенсия болуп бөлүнөт да. Иш берүүчү бул жерде кол алдындагы кызматкердин айлык акысынан топтолмо эсебине акча каражатын кармап, ал акча каражатын инвестицияга, баалуу кагаздар рыногуна жумшап, ал адам пенсиялык куракка келгенде же өзүнүн бир акча каражатын кайтаруу укугу келген учурда ал акча каражатын депозити менен, пайызы менен төлөп бере турган пенсия болуп эсептелинет да. Ал эми жеке пенсия боло турган болсо, ал адам иш берүүчүсү жок эле өзү жеке пенсиялык эсепти ачат дагы, ошол жака акча каражатын которуп, инвестициялап, анан ошол акча каражатын кайтарым менен өзүнө кайтарып алган пенсиялык система болуп эсептелинет да. Негизинен эле пенсиянын булагы болгон камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жогору болушу үчүн ошол мамлекетте иштеген жарандардын санынын жогору болушу жана төлөгөн каражаттардын жогору болушуна көз каранды да. Бул статистика таяна турган болсок, Улуу Британияда 22 миллиондой адам иштейт дагы, 11 миллиондой адам пенсия алуучу да. Ошондо бир пенсионер үчүн 2 адам иштейт экен да. Демек, пенсияны туруктуу көбөйтүш үчүн бир пенсионерге 4 адам туура келе турган болсо, Улуу Британияда ошонун 50% гана түзүп атат да. 2 гана адам иштээри белгилүү болду да. Демек, бул жаатында дагы көйгөй бар десек болчудай да. Башка Европа мамлекеттери сыяктуу эле Улуу Британияда дагы төрөлгөн адамдардын санынын аз болушу, иштеген адамдардын иштеп камсыздандырууга акча төлөгөн адамдардын да санынын жылдан жылга төмөндөшүнүн улам баягы демографиялык факторлор өзүнүн таасирин тийгизип да көйгөйлөр жаратууда да. Ошондуктан Улуу Британия дагы бир канча жолу пенсиялык реформага барып, реформанын негизги өзөгү болгон пенсионерлердин жаш курагын жогорулатуу менен өзүнүн саясатын жүргүзүп келүүдө да. Мисалы, акыркы реформага таяна турган болсок, Улуу Британияда эркектер 65 жаштан, ал эми аялдар 60 жаштан пенсияга чыгат да. 2026 жылдан баштап 2028 жылга чейин пенсиялык куракты дагы жогорулатуу боюнча мыйзам кабыл алынган. Ал учурда аял эркекте бөлбөс пенсиялык куракты 67 жашка чейин жогорулатат деп жазылган. Ал эми 2037-2039 жылдарда аялдар менен эркектердин пенсиялык курагын 68ге чейин жогорулатуу каралган. Башта айткандай эле демографиялык факторлордон улам Улуу Британиянын пенсиялык системасында бир канча жолу кризистик абалга туш болгон да. Мисалы, 2015-жылы пенсиялык дефицит болуп 367,5 миллиард фунтка жетип, дефицит пенсиялык фондунун 40%-на бааланган да. Андан тышкары 2019-жылы пенсиялык фондунун дефицити 35,4 миллиард фунтка жеткен.
Ошондой болсо да Британияда пенсиялык фондуларга абдан көптөгөн акча каражаттар түшөт да. Мамлекеттик пенсиялык фонду жана жеке фондуларды эсепке алганда. Ошолорду эске алып 14-ноябрь 2024-жылы Рэйчел Рэвис аттуу финансы боюнча Британиянын канцлери Британиядагы пенсиялык фондуларды бириктирүү планын айткан да. Анын планынын алкагында 80 миллиард фунт стерлингти инвестицияга жумшап, Британиянын экономикасын жакшыртуу максаты коюлган да. Реформанын алкагында анын суммасын 500 миллиард фунт стерлингге 2030-жылга чейин жеткирүү пландалган. Ошондой болсо дагы бизнес лидерлери муну кубаттаганы менен Британиянын акыркы бюджеттик абалына тынчсызданышып, экономикага 2008-жылкы кризистен кийинки таасиринен улам ишеним артышкан эмес да. Ошондуктан бул келечектин иши да. Ошол эле Улуу Британиядагы мамлекеттик фондулар, жеке фондуларды бириктирип, балким дагы бир канча убакыттан кийин экономикага багытталган пландарды ишке ашырып, ошону менен баягы пенсионерлердин кирешесин жогорулатып жана экономикадагы пайдасын көрүү аракеттери көрүлөт деген ойдобуз да. Негизинен Улуу Британиянын жарандары кантип пенсияга чыга алат? Пенсияга чыгыш үчүн эң минималдуу түрдө 10 жылдык эмгек стажы керек болот да. Ал балким мигрант болсун же ошол мамлекеттин жараны болсун, эгерде 10 жылдан ашык, эң акыркысы 10 жыл иштей турган болсо, ал адам белгиленген куракта пенсияга чыга алат. Өзгөчө башка мамлекеттин жарандары жашоо боюнча уруксат кагазы болсо, вид на жительство деп коет го, ошондой боло турган болсо, 10 жылдык эмгек стажы менен башка мамлекеттин жарандары да пенсияга чыга алат да. Муну үчүн жума сайын 105 фунттан кем эмес акча каражаттарын пенсиялык фондуга төлөп туруш керек. Жыйынтыгында мамлекеттик жана жеке пенсиялары ошол мамлекет чектелип берилет. Улуу Британияда базалык пенсиялык система деген аякта да түшүнүк бар да. Орточо эмгек акынын 12% деңгээлинде кармалып турат. Ал пенсияга 6-апрель 1951-жылга чейинки төрөлгөн эркектер жана 6-апрель 1953-жылга чейин төрөлгөн аялдарга бул пенсия чектелип берилет. Андан кийинки төрөлгөн жарандар болсо бул пенсияны ала алышпайт да. Улуу Британияда базалык пенсиядан башка дагы кошумча пенсия, пенсиялык камсыздоо деген мамлекет пенсиялар жарандарга төлөнүп турулат. Канча пайыздан камсыздандырууга төлөйт? Мисалы, иш берүүчүлөр кызматкерлердин пайдасы үчүн 3%дан төлөсө, кызматкерлер 5%дан төлөйт. Ошондой болсо да кармалып турган акча каражатынын өзүнүн бир белгиленген суммасы бар да. Мисалы, 242ден баштап 967 фунтка чейин бир жумада киреше таба турган болсо, анын төлөнө турган акча каражаты 58 фунтка барабар да. Ал эми төлөгөн жарандын каражаты 967 фунттан аша турган болсо, ошол ашкан каражаттан 2% пенсиялык фондуга кармалат. Мындан тышкары Улуу Британиянын жарандары топтолмо пенсиялык фондуларга акча каражаттарын которушат да. Жыйынтыгында ошо статистикага таяна турган болсок, Улуу Британиянын пенсионерлери абдандай бай адамдар катары эсептелинет да. Жалпы ошол өлкөнүн кыймылсыз мүлкүнүн 45%-ын тегерегинде ошол карыган адамдардын жеке менчиги болуп эсептелинет экен да. Бул жерде бул пенсионерлердин мындай байлыкка жетишүүсүн баягы мамлекеттик пенсияга байлабаш керек да. Бул баягы жеке пенсияларга пенсионерлер өздөрүнүн акча каражаттарын которгоо менен тыгыз байланыштуу да. Улуу Британиянын пенсионерлери ошол өздөрүнүн баягы пенсиялык куракка чейин бул пенсиянын алдын ала камын көрүшөт да. Өздөрүнүн баягы иш берүүчү менен келишкен пайыздык ченемге ылайык өздөрүнүн каражаттарын которуп отурат. Иш берүүчүлөр акча каражаттарын жөн турбастан инвестицияга салып, баалуу кагаздар рыногуна жумшап, улам өткөн сайын акча каражаттар улам көбөйүп отуруп, пенсия куракка келгенге чейин ошол жаранга абдан бир ири суммадагы акча каражаттарын алып келе алат да. Мындан тышкары жарандар иш берүүчүгө байланбастан өздөрү дагы пенсиялык эсептерди ачып, ошол жака каражаттарды салат. Алардын акча каражаттары деле инвестицияга кетет. Ошол төлөгөн акча каражаттарына жараша дагы Улуу Британияда салык жеңилдиктер бар. Ал эми топтолмо пенсиялык фондун кайтаруу боюнча Улуу Британияда мүмкүнчүлүк берилген экен. Британиянын жараны 55 жашка толгондо топтолмо каражатын 25%на чейин кайтарып алууга мүмкүнчүлүк бар экен да. Андан салык алынбайт экен. Ал эми пенсиялык куракка келгенден кийин калган акча каражатын кайтарып ала турган болсо, ошондо гана ал акча каражатынан салык алынат да. Ошондуктан Улуу Британиялыктар баягы өздөрүнүн пенсиялык фондуга төлөй турган акча каражаттарын мындай дыкат менен ойлонуп, бул келечекте мага бир пайдасын тийгизет дегенде мындай аң сезимде жашап, өздөрүнүн баягы билимин арттырып, иш берүүчү менен баягы келишип, ошондуктан Улуу Британиянын пенсионерлери, жарандары ушул окшогон нерселерди жасап, келечекте татуу пенсия алыш үчүн, татыктуу карылыктын доорун сүрүүдө мындай акча каражатынан кыйналып калбаш үчүн мурдатан ойлонуп, акча каражаттарын топтолмо пенсиялык фондуга төлөп, карылыктын алдын алат экен да.